Менден бирөө акча сурап жатат. Бирок ал мага жакын адам. Бербей койсом болбойт. Бирок ал мага кандай тилкат жазып бериш керек? Себеби кийин мен күйүп калбашым үчүн. Ошого алдын ала кандай чара колдонсом болот? Кантип акча берсем мыйзамдуу түрдө өндүрүп алам? Жол жобосун айтып өтүңүзчү. Рахмат. Акча берип жатканда сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө келишим түзүш керек. Эгерде бул 10 эсептик көрсөткүчтөн ашса, бул 10 эсептик көрсөткүч деген бул 1000 сомду түзөт. Ал эми 1000 сомдон 50 000 сомго чейин эгер акча каражатын бере турган болсоңуз, буну ушул жазуу жүзүндө, сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө келишим түзүп, аны нотариус аркылуу мындай бир тарап сиз мындай талап кылсаңыз, нотариус аркылуу өткөрсөңүз болот. Ал эми 500 эсептик көрсөткүчтөн жогору болсо, бул деген сөз 50 000 сомдон жогору суммалар, 50 000 сомдон жогору суммалар бул сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө нотариус аркылуу күбөлөндүрүлүш керек. Бул нотариус аркылуу күбөлөндүрүлбөгөн, демек келишим бул жараксыздыкка алып келет. Ошондуктан акча берип жаткан жарандарга айта кетчү нерсе, 50 000 сомдон жогору берип жатканда сөзсүз түрдө нотариус аркылуу жөн эле мындай үйдөн эле тилкат жаздырып берип жибербей, сөзсүз нотариус аркылуу милдеттеме алып, эгерде ал мындай үстөк пайыздарды кошуп бере турган жол менен берген болсоңуз, анда сөзсүз түрдө ошол милдеттемени, келишимдин талаптарын көрсөтүп, нотариус аркылуу күбөлөндүрүлүңүз. Ал эми өндүрүү тартиби боюнча ошол эле келишимде көрсөтүлгөн убакытта милдеттүү түрдө ошол жазган адам төлөп берүүгө милдеттүү болот. Эгерде ал төлөбөй ошол мөөнөттү өткөрүп жиберген болсо, ошол сизге жазып берген, нотариус аркылуу жазып берген демек милдеттеме негиз болот. Бул талашсыз түрдө сот сиздин пайдаңызга чечет. Ал эми соттук аткаруучулар буну мажбур түрүндө аткаруу чараларын көрүп, эгер аткаруудан баш тартып, соттун чечимин кыянаттык менен кача турган болсо, анда тиешелүү чара колдонуп, сиздин пайдаңызга акча каражатын мындай өндүрүп алууга толук мыйзамдуу укугуңуз пайда болот. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 725 берене зайым келишиминин формасы. Зайым келишими эгерде анын суммасы эсептик көрсөткүчтөн 10 эседен кем эмес ашса, ал эми келишимде тараптардын бири юридикалык жак болгон учурларда суммасына карабастан жазуу жүзүндө түзүлөт. Зайым келишимин жазуу жүзүндө түзүлбөгөндүгү ушул кодекстин 178 беренесинде каралган натыйжаларга алып келет. Зайым алуучунун ага зайым берүүчү белгилүү бир суммадагы акча же белгилүү сандагы буюмдарды бергендигин күбөлөндүрүлгөн тилкатты же башка документти болгон учурда зайым келишими жазуу жүзүндө түзүлдү деп таанылат. Эгерде сумма эсептик көрсөткүчтөн 500 эседен ашса, зайым келишими нотариаттык түрдө түзүлүүгө тийиш. Зайым келишиминин нотариаттык түрүн сактабагандык анын анык эместигине алып келет. Кредит берүүчү боюнча нотариаттык түр сактабаган зайым келишими боюнча пайыздарды төлөөнү талап кылууга укуксуз.